Мен ардайым айтам да, мына кыска жооп бергиле, жооп берип атып, илинип албагыла деп Элдер Курманбекович ыраазымын, сөзүм бүттү деди. Чыгып алып ал экөөң жооп берип атат. Дагы жооп бергенге шашылып атат. Дагы жооп берсеңер, дагы 5000 дедик силерди. Ошон үчүн ыраазы болду депутат. Рахмат дегенден жооп бербей эле калды. Меники пошлина жөнүндө Дастан Далабаевич айтып кетти го. Наличный берсе 20 миң, без наличный 5 миң деди го. Ошону түшүндүрүп берилеши, бул не деген? Сабатсыз Жер финансистер. агенттигинин директорунун орун басары Токтосунов Жакшылык Турдалич. Дастан Далабаевич айткан учурлар бул нотариалдык келишимдерин нотариус аркылуу көйлөндүргөн учурга жайылтылат да. Ал жерде ошо госпошлина эгер накталай төлөм эсептешсе бири менен ортосунда 20 миң сом, берки учурда 5 миң сом. Бизде жана кыймылсыз мүлккө келишимдерди көйлөндүрүү Берки учур деген ал кандай учур? мамлекеттик каттоо органына түз келип келишим түзгөн учурда накталай эмес, накталай төлөм жүргүзгөн учурда 5 миң сом, накталай эмес төлөм болгондо 500 сом госпошлина. Түшүнбөдүм. 20 миң каяктан чыкты? Ал тиги 20 жеке миң нотариустарга баргандабы? бул Эме түшүндүм. Тиги госрегистрге барбай, биринчи нотариуска барганда ошондой 20 миң. ошондой, ооба. Түз эле госрегистрге Түз эле барса, госрегистрге сен барса айткан 5 миң сом, накталай эмес 500 сом. Ошону айтып атпайбы? Нотариатка барыш милдет эмес экен анда. Милдет эмес, ооба. Анда дагы бир суроо, дагы бир түшүнбөгөнүм. Тиги бул госрегистрге барып, сделканы карап атканда сатуучу төлөш керекпи? Тиги страхованияны камсыздоо деп которуп алыпсыңар го, аяктан которуп алгансыңар. Ошо камсыздооңорду ким? Сатуучу төлөйбү? Төлөбөсө Ооба, сата албайт, ооба. Эми мындай суроо. Сатуучуга кандай кызыкчылык бул камсыздоо кылыш үйүн? Мен мисалы үчүн үйүмдү сатып атам. Барсам, камсыздооң жок экен деп туруп, силер регистрация кылбайсыңар, туурабы? Мага эмне кызыкчылык мен ошо үйүмө страховка кылып туруп анан сатуу. Мен сатып атам, мага анын кереги жок. Аны суу алып кетеби, пожар болуп кетеби? Аны тиги сатып алган адам ойлош керек да. Ошондо мисалы үчүн да мен бардым госрегистрге барып, бир квартирам бар, сатам десем, силер жок, страховка кыл анан сат. Мага эмне кызыкчылык? Айтып бергилечи. Элмузар Акеевич, бул жерде мыйзамды аткаруу максатында, анан сиз алган страховка ошол жаңы ээге өтөт переходящий болуп. Сиздин үйүңүз ошол жаңы ээлики да. Мага эмне Эми ал кызыкчылык? сиздин кызыкчылыгыңыз ошол эми бул жерде кызыкчылык мыйзамды ишке ашырыш керек. Кайсы мыйзамды? Мен мисалы үчүн Милдеттүү камсыздандыруу. сен мыйзамың күчүнө кирди, мен бардым, үйүмдү сатып берейин деп барсам, сен үйүң страховка болбоптур, камсыздоо деп коеюн эми. Анан мен айтам, урматтуу госрегистр, мага бунун эмне кызыкчылыгы бар, мен муну эмнеге камсыздашым керек? Мен сатып атам, бул үйдүн мага кереги жок. Бүттү, тетиги сатып алган менен сүйлөшө бер. Ушунун бир механизмин ойлоп тапса болобу? Макул, жазып алыпсыңар, азыр калп эле жактайсыңар да, азыр ойтобун айтып алып. Ушуну бир нерсе кылып жөнгө салса болобу? Мисалы үчүн, мен сатканы кетип атам Равшан мырзага. Равшан мырза менен сүйлөшө бер. Ушунун бир механизмин тапса, сатып алган адам, саткандан кийин, сатып алгандан кийин бир айдын ичиндеби келип сөзсүз камсыздоо кылыш керек деп, ушундай механизмдерди ойлоп тапса болобу? Жок, болобу, болбойт? Жок, болбойт эмес, кылыш керек муну. Ойлосоңор, мен сатканы кетти, мен мүлкүм, мен в свое время не застраховал, или закона не было, или мен кайдыгер карап койдум. Неге мени чектешиңер керек? Сатып атам мен аны. Саткан буюмду мен страховка кылып баксам, какая мне выгода? Я-то думал, что... Рұқсат па? Элмузар Акеевич. Жок, айтып атпайбы, Элмузар аке, сиз үйүңүздү, кыймылсыз мүлкүңүздү сатсаңыз, сиз камсыздооңуз болбосо биз регистрация кылбайбыз деп атасыз да. Гүлшан Кадыровна, мне так неудобно, вы вот за моей спиной. Вот Төрага попросил, чтобы вы сели, а он не соглашается.
Может, еще раз вопрос. Жонунда турат да, соға суроо бериш кыйыныраак экен. Аял киши жоонда турат өзү. Жооп берип коюңуз. Вот какой интерес? Я вот элементарный вопрос. Я продавец, и у меня требуют. Ты говоришь, иди застрахуй, потом продавай. Ну, видите, Все, Гульшан Кадыровна жооп берсинчи. в каждом каком-то действии всегда идет две стороны, да, вот если так по логике, то вы говорите, вам не выгодно, но покупателю выгодно получить, например, уже застрахованное имущество, это тоже как бы... Нет, это я на ваш вопрос отвечаю. Эльмурза Ракеевич, а если говорить о механизме, ну это тоже действительно один из механизмов, чтобы этот скажите, закон брат. заработал. Закон, чтобы заработал. Нет, это вы Ну, есть же имеете право так принуждать. Эльмурза Ракеевич, есть же базовые ставки, вот они минимальные. 1200 сомов, я не думаю. Не, я насчет ставки не говорю. Нет. Хоть пусть 100 тысяч сомов сделаете. Это сейчас речь не об этом. Вот я продавец. Не застрахованная квартира у меня или дом. Иду, я его продавать, я договорился с вами, что вы купите страховка, без страховки. Мы идем, и они говорят, мы регистрировать не будем, потому что у тебя дом не застрахован. Мне говорю, какая мне разница, она же покупает у меня дом, страхованный, не страхованный. Потом с ней разбирайтесь. Мен ошоға айттым да, Марат мырза. Шундай бир механизм ойлоп чыгабыз, Эльмурза Ракеевич, туура деп койсоңор. Туура эле да мында логически ойлосоң. Ишки туурале сиз айткандай Бир айбы, 10 күнбү сатып алган адамды, мына сен страховкасы жок сатып алдың. Bir 5 күндөн кийин келип страховка кылмасаң, мен сага документиң бербейм деп койсоңор деле болот. Итак бербей жүрөсүң. туура айтасыз, ошондой эле болот. Мен мисалы үчүн бирөөдөн үйдү алып атсам сурайм, сенин камсыздандырууң барбы жокпу? Анан ошол жерден баягы госрегистрация почтадан ким төлөйт деп жетишет го, баягы үйдү сатып атканда, сатып алып атканда ошондой эле бир эменин предмети болуп калат да сүйлөшүүнүнчү. Страховка жок десе тиги страховка кылып туруп өткөрүп бер, же болбосо анда скидка бер, мен страховка кылганга деп ошондой сөз болот. Сиз туура айтып атасыз. Ошону жазып койсоңор, ана сатуучу мен сатып атып туруп, анан страховка кылып туруп сатышым керек экен. Мага кандай не кызыкчылыгы бар ошонун? Элимза Ракеевич, буну биз жанагы ишке ашырып атканда ушул мыйзамды, ушул силер ушул эки жактан азыр багыт берип атасыздар, ошолорду жетекчиликке алып тиешелүү механизмдер иштеп чыгабыз. Бул дагы баягыдыр Бактыбек убада бердиңер го, 3-чү окууга биз баягы механизмин жазып алып келип көрсөтөбүз дегенге, ушу мен айтканымда киргизип койгула. Мен бардык депутаттар менен сүйлөшүп, каршы бергиле деп, добуш каршы бердирип койгонго бир жолу укугум болсо керек. Могу түшүнүксүз болуп атат. Себеп дегенде, ар бир адам ойлонот, мен сатып аткан нерсени эмне кылам мен краскалап, эмне кылам мен аны жууп тазалап, мен уже саттым, сүйлөштүм. Анан эмнеге менен өкмөт же болбосо камсыздоо бөлүмбү, агенттиги менен ушу 1200 сом талап кылыш керек. Сатып алган адамдан талап кыла бербейт. Эртең да сиздерге келишибиз керек. Сиз азыр мындай орунду, мындай маселелерди айтып атасыз. Буларды биз эске албасак, анан кийин эртең келгенде сүйлөшө албай калабыз. Разымын Марат мырза. Чоң рахмат, суроом жок.